Чүйдө якын инкар экстремисттик уюмунун мүчөлөрү деп шектелип, 29 жана 35 жаштагы 3 киши кармалды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Милициянын маалыматында кармалгандар кылмыш жаза кодексинин экстремисттик уюмду түзүү жана каржылоо беренесине шектелип жатышат. Учурда номер 1 тергөө абагына киргизилип, иликтөө иштери жүрүүдө. Алардын үйүн тинтүү учурунда якын инкар диний уюмунун материалдары табылган. Милиция шектүүлөр тыюу салынган уюмдун идеологиясын жайылтышканын билдирди. Май айында милиция Чүй облусунан бул уюмдун бир нече лидерлери жана мүчөлөрү кармалганын жарыялаган. Кыргызстанда күч органдары өлкөдө тыюу салынган якын инкар диний экстремисттик кыймылынын мүчөлөрү кармалган оюнча кабарларды байма-бай жарыялашат. Бирок учурда жалпы канча киши бул кыймылдын мүчөсү экени жөнүндө маалымат жок. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институтунун сайтындагы маалыматка таянсак, якын инкар диний агымы таблиги жамаат уюмунун ичинен бөлүнүп чыккан өзүнчө топ. Алар чачын бир аз өстүрүп, узун көйнөк кийип жүрөт. Заманбап жашоодон баш тартып, турмушун динге гана байлоого чакырышат. Диний агым Кыргызстанда 2017 жылы экстремисттик деп табылган.